уланта берсек, сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Бақтияр Османович, азыр айттыңыз да, 400-дөй дача бар депчи. Эми ачык айтканда дача деген статусу азыр по факту жок да. Ал жерде биздин жарандар, болгондо да кыйналган жарандар жашап атат. Алардын эч бир мүмкүнчүлүгү жок. Жана сиз айткан медицинага, мектепке, садикке керек болсо. Мына ошолорду ушул бойдон калып кала береби? Буларды качан карайбыз, кантип чечебиз бул биздин эле жарандар да. Урматтуу Марлен Абдрахманович, өтө туура суроо айтып атасыз. Бул жерде мыйзам боюнча ушул калктуу конуштар категориясына албетте трансформация кылыш керек. Трансформация маселеси бул ушул жергиликтүү кеңеш, айыл өкмөт, район, облустун деңгээлинде даярдалып, анын өкмөттүн кароосуна кириш керек. Тилекке каршы биздин агенттик трансформация менен ал саясатты алып барбайбыз. Бул жерде атайын агенттик бар, жер ресурстары боюнча, айыл чарба министрлиги. Биз ошол дачалар боюнча бардыгын анализ кылып биз бергенбиз. Ар бир облустагы өкмөттүн уйгарма укуктуу өкүлчүлүгүнө бергенбиз. Силерде мынанча дача бар. Бул дачанын ушунчасы мынау категорияда трансформация кылып буларга статус берүү үчүн мынандай механизм бар деп бардыгын бергенбиз. Бирок эми тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул маселе чечилбей жатат. Бирок бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы ушул дачаларда айыл катары эле эл жашап атат. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз да. Бул маселе боюнча өкмөткө биз дагы ушу өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Бул маселе боюнча мыйзамдын ченемдүү трансформация маселесин чечиш керек да. Анда мындай кылайлы. Азыр коллегабыз дачасы боюнча мыйзам киргизип атыптыр. Ошол мыйзамга биз канча дача болсо ошонун баардыгын кошойлу. Biz ошолдон экинчи окууда сунуштарды толук берип, необходимо баарын деп айткан жокмун. Керектүүлөрдүн баардыгынан да жардам бериңиздер. Биз ушул маселени чечип берели. Бул биздин өзүбүз айткандай бул жөн эле жашап аткан адамдарыбыз ал дачада эле жок уже статус. Бүт эле айыл эле болуп калыш керек андачы. Ушул маселеге анда көңүл буруп койсоңуз, биз анда мыйзам боюнча мыйзамды өзгөртүп киргизип берели. Макулбу? Рахмат. Сөз Журубеков Тариел Улукбековичте.